тамақ төніп қалып тұр ма? Менің мейманым үшін дүйнөдөгү Көрүүчү көз ирмемде өткөргөн бул көрүнүш үчүн жаш актер Арген 3 ай даярданды. Ал үчүн кейипкердин жашоосуна сүңгүп, элге образды ачып берүү үчүн жан дүйнөсү менен Эзоптун образында жашады. Бір менен не деп айтабыз? Тил менен ооба дейбиз. Тил жоокерлерди жеңишке үндөйт. Тил менен Гомердин поэзиясын даңазалап, Эсхилдин кайгызарын жаратып, Демосфендин бал тилин сайратканда тил, Парфенондун баганаларынан тартып, Фижанын сүлөкөттөрүнө чейин. Кыскасы бүткүл Греция тилегей тегиз тилдин жардамы менен куралган кысар. Балли. Сахнанын артында адамдын сезими, ички туюму, адамдын психологиясы, ошолордун баарын үйрөнөбүз. Спектакль, мисалы үчүн кечээ эле биз Эзоп Гильермо Фигаредо деген бразилиялык драматургдун Эзоп түлкү менен жүзүм деген спектаклинде Эзоп деген колдун ролунда ойнодум. 3 айда, 4 айда чыкты окшойт. Эми кандай десем, бир адамды иликтеп чыгасың да, мындайча айтканда. Изилдейсин, онун жашоосун изилдейсин, мүнөзү кандай болгон, адамдар менен сүйлөшүшү кандай болгон, ошону режиссер менен кошо өзүң кошо изилдешейсиң да. Бала болкен улуттуу кабыз, улууларга. Кудай менин пешенеде бир болкен карындашты жазган экен да. Спектаклдин жаралышында режиссер, актерлор, сүрөтчү, коюучу жана дизайнер бар. Ширейлешкен эмгектин үзүрү элге сиңимдүү болуу үчүн актерлор өзүндөгү гана жөндөмдө эмес, каршысындагынын да талантын ачуу керек. Ал үчүн эмоция, жандуу көз караш жана берилүү зарыл. Бул нерсенин баардыгы Аргенде бар жана ал менен роль жараткан жеңил дейт Солтубай Кулбаев. Баягы ролдорду жаттап ойногондо партнердун көзүн карап ойнойбуз да. Ошол көзү жандуу болсо, сен де ошодон рахат алып ойнойсуң. Эгерде көзү жансыз болсо, ал сен берип аткан репликаны туура бербеши мүмкүн да. Ошону жаңылып калат, башка болот, ошо жашап атканын билип калат да. Ошон үчүн жашап атканда ошол Аргенде ошол эмоция да бар да, эмоция бар. Анан ошол дити менен, бутунун учу менен башына чейин ошол образдын бардыгын алып жүрөт да. Сенин бир акылдуулугуңду дагы бир жолу байкап берели. Мынакей. Мындай кулга жеткен де бар, жетпеген де бар. Адатта баарыбыз балалык кезде бир кесиптин ээси болсок деп кыялданабыз. Жана өзүбүздөгү өнөр, талантты ал нерсеге шыктандырат. Бирок каарманыбыз балалыкта бир иретте актер болом деп ойлонгон эмес экен. Балалыгым өзү айылда өттү. Балалыкта кыялданчу эмесмин, бирок актер болом деп оюмда деле жок болчу. Мен окуйм деген деле оюмда жок болчу. Себеби атам колунда жок киши болгон. Биз көп бир тууган болгонбуз. Балам эме ата кесип тандайсың да дегенде болуп тур ата деген. Болуп тур. Алланын буйругу, өкүмү экен бардык нерсе. Бир күн атам экөөбүз талаага жетелешип кетип атсак, ыйлагым келип кетер ушул атам десемчи. Колуңузда муздаксыз жетеле керек. Колону жайдын баары сеники, каалаган жериң ала бер. Жок, мага муздаксыз жетеле керек болуп турат. Көкүнөгүмдү сызга бир жума төшөп жатсам, капут болом. Булактын көзүн көрсөң ач дегендей жаш таланттагы шык жөндөмдү байкаган уста Талукул Исаков Аргенди театрга алып келет. Гүласел Алиеванын Кечир мени драмасындагы Адылдын ролу менен Арген Тойчиев театр деген маданияттын үлкөн бир босогосуна кадам таштайт. Өзүңдүн үстүңдөн өзүң иштебесең, спектакльди жеткиликтүү деңгээлде ойноп бере албайсың элге. Мен ойлойм, ошонтип ойлойм. Мен окуган эмесмин немени, актерскийде. Мен искусство факультетин окугам. Кесибим болсо музыка мугалими. Бул жерге ушул агайлардан, эжелерден, менден чоңдордон тарбия алып
келе жатам азыр дагы деле ушулардан айткан насааты менен мынандай кылып иштесең мынандай болот деген неме менен иштеп келатабыз. Бул жердеги ар бир өнөр ээсин устатым деп улуу тутуп, алардан тарбия өнөр үйрөнүп, 99% аракети менен өзүндөгү 1% талантты ачып чыкты. Берген ролдорду көбүнчө мен Амансың Бапакени гастролго чыкканда иштедим. Себеби сахнанын артында мас адам кандай болот, онун жан дүйнөсү кандай, жашап көрсөң билесиң да. Ошолор менен сүйлөшсөң анан билесиң. Кээде изденесиң өзүң барып алып. Ошондой адамдар менен изденип сүйлөшүп көрөсүң. Олордун жан дүйнөсү өтө бөлөк. Көрүүчүлөрдү сагынган Ош улуттук драма театры быйыл 12 күн үзгүлтүксүз элге сонун спектакльдерди койду. Дал ушул күндөрү өз образын мыкты ача алган каарманыбыз элдин дүркүрөгөн кол чабуусуна, мактоосуна жана сүймөнчүлүгүнө арыздады. Көпчүлүк анын бышып турган талантына суктанды. Амансың Бапакеде ошол бир Сабыр деген бир улуу баласын ойноду эненин. Ошондагы мынау выездерге, гастролдорго чыгып коюп аттык. Мунун монологуда чыккан, ойногон роль дагы ошол бир мас ичип кеткен адамды ойногон. Элдин купулуна толоорлук мыкты роль жаратылды да. Анан мынау жакында азыр премьерасы болуп атат. Эзопту Бишкектен келген ХЭК көркөм эксперттик кеңеш министерствонун алдындагы. Ошол жердеги комиссиянын мүчөлөрү дагы мына аябай мыкты актер өсүп келатканын сөз арасында айтып кетишти да. Спектакльдагы каарман качан гана актер бардык жактан өзүн арнаганда ачылат. Азыр Арген мас адамдын жашоосуна кирет. Ал үчүн боёкчуну чакырбай эле өзү бетин ичкиликке кирип кеткен адамдын образындай кылып жасап жатат. Бул жасалга сахна үчүн эмес, даярдык үчүн гана жасалып жаткандыктан каарманыбыз боёкчуну чакырган жок. Мен азыр Суран Четимишевдин Амансың Бапаке деген спектаклинде Садырдын ролунда ойнойм. Садыр бул турмуштан кыйналган, ичип кеткен, запой. Чыга албай калган адам, турмуштан кыйналып чыга албай калган адамдын ролунда ойноп атам. Азыр мастын ролун ойнойм ошондо. Азыр эми бир-эки мастар көгөргөн жерлери ham болот, көздөрү ишиген жери болот. Сени башкалардан артыкча жакшы көрөрүмү билесиң да. Ага, дагы акча сураган турасызбы? Айттырбай билген акылдуу карындашым бар да. Жазылган чыгарманы окурман окуу менен тааныса, театрда аны көрүү менен аралашат. Ар бир актер өзүнүн ролун ачып бере алса, жазуучунун жазган эмгеги элге жетет. Менин Амансың Бапаке деген чыгармамда ушул бир үйдүн уулу ошо миграция барып келип, апасына келип, ушул келип өзүнүн ички дүйнөсүндө болгон сырын төгүп атканы Аргенди кээде көрүүчүлөрдү ыйлатып, кээде кайгыга салып, кээде ушунчалык көрүүчүлөрдүн мындай ички дүйнөсүн көтөргөндүгү мени суктандырып турат да. Демек менин каарманымдын ушу жеткиликтүү аткара билген Аргендин талантын мен баалагым келет. Сахна сенин турмушуңду, көйгөйүңдү, жыргалыңды, азабыңды карабайт. Ал сенин катаачылыгыңды да кечирбейт. Ал сенден өзүнүн каарманын туура ачып берүүнү гана талап кылат. Күлүп турсаң ыйлап чыгасың, ыйлап турсаң күлөсүң. Дүркүрөгөн кол чабуулар мына ушунун артынан келет. Сахна артында театр, театрдын сахнасына дал келбейт. Бул жерге кирдиңби? Бул жерге кирип, ана ушул театрдын босогосунан аттаганда сырттагы жашоо токтойт.
ушул жерге проблемаларың полный нерсесин таштайсың. Бул жакка башка эрген болуп киресиң. Бул жакка башка эрген, башка адам болуп киресиң. Мисалы үчүн кимдин ролун берген болсо, кутта ошол болуш жерге киресиң. Анан ошол менен сахнада ойнойсуң өзүң. Сырттагы проблеманы ойлосоң, ондо роль чыкпайт. Же жеткизе ойнуп бере албайсың, сырттагы проблеманы ойлосоң. Менин оюм ал, жеке. Же болбосо ойнош кыйын да кыскасы. Сырттагы проблемаларды ойлосоң. Mezgilder uçat zımrab, endeki oylor jıyılar. Alıstan arıta gelatsan ey, kadamın kalat kıvırab. Жигитке жетимишин ыраздык кылат дегендей каарманыбыз комуз жасайт жана куулжыган үнү менен ырдап да жүрөт. Өзү искусство факультетинин ырдоо бөлүмүн аяктаган.